2026 жылы бұл тренд болып отырған бұл пенобетон. Достар, елдің бар үйлерін ушу пенобетон менен мынакей жуулап баштады. Сиз дагы деле ылай менен жуулап атасыз, достар. Ал убакыт эми өттү, замандын доору өзгөрдү. Достар, бабуракалар жаңы заманбап технология менен үйдүн крышаларын сонун кылып жуулап берип аткандыктан бул деген пенобетон деп айтылат, аке. Пенобетон, ооба. Бул жана бир маалымат бербейсизби? Бул Кыргызстан боюнча азыр жаңылык болуп турат. Пенобетон деп аталат. Тамга жылуу болот. Кышында жылуу, жайында салкын кылып берет. Анан легкий болот, чем баягы лайга караганда. 3 эсе легкий болот. И анан иши дагы оңоюраак лайга караганда. Сонуке. Буларга эми эмнелер кошулат? Азыр раствор даярдап атат экенбиз, аке. Азыр бизде материал готовый келет. Мына көрсөңүз болот. Мешокто. Мешокто готовый материал келет. Ушу материалды чайып туруп эле пена коштуруп, чайып антарылып берилет. Бул экологически таза эле материал, өзү кадимкидей эле гипс бар. Мунун составында цемент бар. Пена аралаштырылат, суу менен чайып туруп куюлат, аке. Ака, бунун баягы жыттары чыгып кийин кыялбайсызбы? Жок, жыттанбайт. Кудай кааласа чычкан аралабайт. Уягыга гарантия беребиз, кудай кааласа. Зор экен. Ака, чайыңызды гана бир көрөлү. Мынакей достор, караңыз, азыр баштайт. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Мына ушундай кылып чайып соң кылып токтоп туруңуз деген болду. Анан кийин бул не, ака? Бул пена, ака, пена. Бул пена экен. Мынакей көрүңүздөр, кана кичине төңчү колго. Достор, мынакей караңыздар, бул пена болот экен. Бунун дагы эч кандай жыты жок экен, эч кандай химикат кошулбайт экен. Эми бабур ака, бул жака келиң, отуруңуз мына бул жерге. Ака, буну канча болуп куйгансыздар? Уже катып калып турган. Азыр куйганыбызга жарым сааттек болду. Жарым саатта азыр катып неме болуп калды. Бирок толук кургаганга бир жума 10 күндөй убакыт керек болот. Убакыт керек болот, да? Толук кургаганга. Бабур ака, буну азыр сиздер кылып кеткенден кийин, анан бир жумадан кийин баягы жарылып, сарылып болуп кетпейби? Жок, жарылбайт. Кудай кааласа, элдер мындай шлёпканы какканда, мына бизге немени таярлаганда, шлёпкаларды нормальный мындай неме кылып какып берсе, тегиз кылып. Тегиз кылып какып берсе, кудай кааласа, унусуга дагы гарантия беребиз. Бир ишкал болуп, бирдеке болуп калса, кудай сактасын, ондай болгон жок. Практикабызда болсо, өзүбүз кайра өзүбүз чөнтөгүбүздөн барып, кайрадан куюп беребиз. Муну эч кандай немеси жок. Мына беймалал кеңири басып жүрсө боло берет. Азыр бабур ака канча килограмм чыгасыз? Мен 85 килограмм. Мен бир 66-67 килограмм чыгам. Экөөбүз беймен алып турабыз, мынакей жарылбай этпей турат. Азыр буга болубан азыр жарым саат болуп да, буну жарым саат болуптур да, негизи, Мынакей. Ака, бул канча сантиметр куйдуңуздар азыр мына ошол жерге? Азыр бу жерде 5тен өйдө кылып куюп берип атабыз. Эми клиенттерди талабына карап кете берет. 10, 15, 20 каалагандай куюп беребиз. Сантиметрден куюп бересиз, а? Сантиметрге чейин куюп бере беребиз. Ака, азыр баалары кандай болот? Бул метр квадратына же литрден эсептелеби? Жок, бул азыр метр квадратына эсептелат. Азыр 5тен өйдө кылып метр квадратыга биринчи этаж болсо 400 сом, экинчи этаж болсо 450 сомдон. 50 сом кошулуп калабы? 50 сом, эки этажга 50 сом кошулуп калат. Неге 50 сом кошулуп калат, ака? Муну немеси менети кичине күчүрөөк. Мына мешоктарды өзүңүз көрүп 40 килограммдан турат. Буларды өйдөгө алышты өзү болбойт. Мындайча айтканда, ошонун эсабыга кичине акча кошулуп калат. Менети бир аз. Менети бир аз экинчи этаждыки неудобныйраак болот да. Элдер дагы билет. Өзү лай басканда дагы кымбатыраак жүрөт, башкада дагы кымбатыраак жүрөт. Достор, биз азыр биринчи этажда турабыз, ака. Биринчи этажда тамында турабыз. Ака, ушул жер азыр канча метр квадрат чыгат? Бу жер азыр 80 квадрат метр чыкты. Канча убакытта бүтөсүздөр буну эми? 4 саатта бүтүп калабыз, Кудай буйрса. Охо, чын эле? Чын эле. Достор, караңыздар, 80 метр квадратты 4 сааттын ичинде бүтүрүп чыгып кетишет экен. Ошондой сиздер бир күндө канча метр квадрат бүтүрүп бересиздер? Бир күндө максимум 150 квадратка чейин куюп атабыз. 150 чейин, а? Бригадаңызда канча адам бар? Бригадада 3 адам иштейт. Үчөөңүздөр, а? 3 адам иштейт. Зор экен, достор. Мынакей ушул агалар иштейт экен. Ака, иш кандай болуп атат? Жакшы. Ишти сиз эле экөөңүздөр эле кылат окшойсуздар, а? Зор экен. Канча жылдык стажыңыздар бар? Канча жылдан бери алек болуп кетасыздар? 4 жылдан. 4 жылдан бери. Ака, сизчи? Мен 2 жылдан. 2 жылдан бери, а? Мына сиздер кылгандан бери, 2 жыл, 4 жылдан бери эч кандай жалып болбодубу? Жок, жал болгон жок, проблема дагы болгон жок. Эч кимдин үйү баягы тешилип, майланып калып кетпедиби? Жок, жок, жок. Эч кайерге барып, кайрадан эме кылган жокпуз да. Кайра кылган жоксуздар, э? Жок, жок, жок. Зор экен, достор. Көрдүңүздөрбү? Мынакей өздөрү жооп кылып атат. Бабур ака канча жылга чейин гарантия коюп берип атат? Гарантия өзү негизи буну бузуп алып таштабагынча тура берет. Өзү практикадан өткөн. Биз 5 жылга гарантия беребиз. 5 жылдын ичинде бир случай болуп калса, биз өзүбүз чөнтөгүбүздөн кайра барып, үйдө ээсинен 1 сом акча албай, башкадан кайрадан куюп беребиз. Ака, бунунчу анан дагы ылайдан дагы бир жакшы жагын айталы да. Мен басып берейин, мына жерден басып берейин, а? Достор, караңыздар. Азыр мен деле басып атам, эhtiyatта басып атам, бирок жарылып, аянтып кеткен жок. Бабур ака, келсеңиз бер ака. Жаныма келиңизчи. Ака, буну азыр бир тарабы менимче жулуу дагы болот экен.
Ооба, bu жылуу кармайт, aka. Мындайча Laydan айтканда, айырмачылыгын айтыңчы. Laydan айырмачылыгы, laydan жеңил о, 3 эсе жеңил laydan. 3 эсе. 3 эсе жеңил. У дегени мына тосундарга, башкаларга жүк түшпөйт. Ошонун эсебинен laydan жеңил, бир плюсу. Экинчи плюсу ham шумоизоляция болот, ham теплоизоляция болот. Элдер баягы көмүргө, башкага акча коротпой эле мындай неме кылып алса, ошо 1 тонна көмүрдөнүгө 500 кило көмүр менен кыштан чыгат. Кыйла эконом болот экен ал жагында. Эконом болот. А лайда өзүңүз билип, кадимки лайды басканда лайда эле жакшы. Өз ата бабаларыбыз лайда эле жашап келген. Бирок эми заман өзгөрүп атат да. Заман өзгөрүп атат, адамдар өзгөрүп атат. Бул иштер, жаңылыктар келип атат. Ошонун эсебинен мына шуну кылып алып келдик да, Кудай кааласа, элдерге жакат деген үмүттөбүз. Достор, буну кылсаңыздар пайдалуу жактарын айтып өттү. Зыян жактары жок бака? Зыяны жок. Бу экологически таза эле неме. Химикат кошулбайт дедиңиз, а? Эч кандай химикат кошулбойт. Экологически таза, дышащий материал. Анан баягы тусундорго, башкаларга неме зыяны жетпейт. Биз өзүбүз баягы изоспан деп коет. Изоспанды алып барып, салып, өзүбүз куюп беребиз. Ошо стенанын ичинде бар жогу болот. Болот, а? Кудай кааласа. Ака, мына 1 квадрат пенобетон канча килограмм чыгат? Анан кийин 1 квадрат ылай канча килограмм чыгат? Ошонун айырмасын билесиз да сиз? Ооба да, 1 квадрат пенобетонубуз кургагандан кийин 10-12 килограмм, максимум 12 килограмм калат. Лайыбыз болсо где-то 35-30 килограмм деп болот да. Ошондо 3 эсе жеңилирээк отурат да бул. Ошого 3 эсе жеңил деп айтып аткан экенсиз да, Ооба. Зор экен, Достор, караңыздар. Ака, анан заказдар кайсы жактардан кабыл аласыздар? Заказ ош боюнча кабыл ала беребиз. Бирок башка немелерден болсо, облустардан болсо, квадратына карап, келишип, барып кылып бере беребиз. Бирок бир немеси дагы бар. Эмнеси? Башка облустардан кызыккан aka-ukалар болсо, ушул ишти кылем, неме кылем деген. Үйрөтүп коебуз. Полностью рецептini беребиз, үйрөтүп, каяктан неме кылыш керек, кандай кылыш керек, аппараттарын дагы өзүбүз неме кылып беребиз. Ошол обучениянын ичине ушул аппараттарды кошуп бересиздерби? Аппараттарды кошуп беребиз, ооба. Бир комплект аппаратты кошуп беребиз, кеңири алып барып ишти кылса боло берет. Бирок бизге азыр Бишкектен, башка жерлерден звонок келип атат, буяка барып кылганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Эгер сиз обучениясын үйрөнүп алган болсоңуз, туугандар, Бишкек жактан түшкөн заказдарды бере бересиздер да. Бере беребиз, ооба. Ооба да, зор да. Ака, азыр аралаштырып алсаңыз калып кетпейби? Катып калат, тез төкүш керек. Анда тезак төгүш керек экен, достор. Мына бул канча литрlik бачок? 200 литрlik. 200 литрlik бачоктун примерно бир жарымына чейин мындайча раствор, суюктук кылып жазышат экен. А мына үстүнөн коюп туруп эле төгүп өткөнсүздөр, чеги кылып алып кетип берет экенсиздер, Достор, көрдүңүздөр, биз азыр Ош шаарынын кайеринде турабыз, ака? Оштун Калинин колхозунда турабыз. Калинин колхозунда турабыз. Мына биринчи этаждын үстүн азыр тосуп, соңуп жуулап берип атабыз. Достор, эми бунун пайдалуу жактарын көрдүңүздөр. Кыйла акчаны дагы эконом кылат экенсиздер. Тура айтамбы, ака? Баягы ылайга караганда бир 3 эсе жеңил болуп атса, 3 эсеге дагы акчасы да жеңил болот да. Акчасы дагы жеңил болот. Лай басса да усталар дагы ошо акчага басып берет, ооба. Анан лайдан көрө 3 эсе жакшы да бул. Жакшы экен, пайдалуу экен, Тышкан аралабайт. Жайдай беркинден неме болот. Кышта анан ысыгыраак болот да. Зор экен, ака. Быйыл кыштан үйүңүздөрдүн үстүндө ушундай кылтырып жуулап алган болсоңуздар, Ташкент болуп туруп чыгасыздар да, зор кылат экенсиздер. Ака, достор, көрдүңүздөр, эми биз азыр видеону узакка чейин чойбойлу, Бабыр ака. Буюрса көрүп аткан адамдар сизге чалат. Анан сиздин телефон номерлерди жазып коебуз. Толук маалыматты ушу Бабыр акадан, анан Бабыр аканын командасынан аласыздар. Заказдар Кыргызстан боюнча алат экен, достор. Чаласыздар. Бизден болсо канча скидка алып бересиз, ака? Ушуну айтып коюңузчу. Кааласа сиздин немеңизден чыгыша берсин, бир 10% скидкасы бар. Сиздин немеңизден, баракчаңыздан чыгышса 10% скидкасы бар. Зор. Ака, анан кийин сизге чалган клиенттер сиздерге эмнени алып бериш керек? Ушуну айтып коелучу. Бизге ушу тагini неме деп коет, шлепкасын кагып тайыла берсе болду. Калган бут бар жогун өзүбүз алып келип, баягы изоспанды ham өзүбүз алып келебиз. Материал тайга сала турган, мына мешоктеги материалын ham, баягы пенасыны бар жогун өзүбүз алып келип, өзүбүз куябыз. Ошо стенанын ичинде. Бир сом акча коротпойт. Клиент эмне кылсын анан? Ошондо айтып коюңуз эми. Клиент чакырды, тамак аш, суу, свет. Болду. Анан ал сыяктуу болсо жатаканасын уюштуруп берсе зор болот, Мынакей, достор, көрдүңүздөр, Кыскасы, достор, мына ушул видеону бир байкап көрүңүздөр. Анан жакын туугандарыңыздар үйүнүн сыртын, ошо крышасын кандай кылсак, ылай кылсакпы, же ошо пенобетон менен кылсакпы дегендерге жакшы советтен бериңиздер, достор. Анан маалыматты Бабыр акадан аласыздар. Ассалам алейкум. Видеону достор менен бөлүшкөндү унутпайсыз. Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.